Санжар Турдукожоевич, сіз өзіңізден баяндамаңыздың жалпақ тілінде жақсы айтып бердіңіз да, ириде бұл мыйзам инвестицияны тартуға өзгөчө бөлгө түзөт депчи. Анан айттыңыз, эмдиги жылы 2020 жылы бұл мыйзам кабыл алынса 15 миллион доллардай кошумча акча түшүшү мүмкүн депчи. Анан айттыңыз, бұл мыйзамдын негизги финансылык системасын Сингапур, Гонконг, Люксембург дагы Швейцариядан алып депчи. Бирок ал жакта коррупция жок да. Бул мыйзам иштейби? Максатына жетет деп ишенесизби? Сиз бөлө элек, атыр элек аюдун терисин бөлүп койдуңуз да. Канчалык деңгээлде сиз ишенип атасыз ушул мыйзамдын иштеп кетерине? Рыскелди Чыныбекович, менде бул коррупциядан тышкары болот деп эсептейбиз, потому что ири компаниялар эч кандай коррупцияга барбайт, жана публичный компаниялар. Биз ошолорго качып атабыз атайын. Ири компаниялар келсин Кыргызстанга деп. Ал салык өтө аз болгон үчүн өлчөм. Алар толук төлөгөнгө төлөп туруп эч кандай андан кийин биз справка беребиз, эсил сураса, башка мамлекеттен текшерип келсе да справка беребиз, Кыргызстан мыйзамы боюнча барлык салык төлөгөн деп. Коррупция болбойт бул жерде. Коррупция болбойт деп сиз так кес айтып атасыз да, Кыргызстанда бар болот. Болгондо ошо как болот? Ири компанияларда коррупция болбойт. Эң чоң коррупция ошол ири компанияларда болот. Анан айтып атасыздар да, салык мына биз канчадан бери эле салык кодексин өзгөртүп толуктууларды киргизип атабыз, а бирок салык чогултулбай атпайбы? Пачкалап мыйзамды кабыл алып атабыз, ай сайын 4-5 мыйзам өтөт. А салык чогулган жок. Бүгүнкү күндө салыктын чогултуу боюнча бюджеттин кириши план аткарылып атабы салык комитетинин башчысына? 1,5 жылдык боюнча 1,5 миллиард аткарылбай калган. Канча? 6 ай боюнча 1,5 миллиард. Июль айында 6 миллиард 600 план болчу, биз 7 миллиард 569 ченемде план тапшырманы ашык менен аткарып, ошол 1,5 миллиардты 1 миллиард. Так айтсаңыз канча? Канча дейсиз? Август айында 7 миллиард 500. 6 миллиард 600 болчу, 6 миллиард 750 аткарып, 1,5 миллиард отставанияны 7 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 300ге чейин азайттык буюрса. Андан сырткары 7,5 миллиард план берилди августта да ашык менен аткардык. Бул айда биз 7 миллиард 568 план жеткирилип атат сентябрга. Биз кудай буйрса толук менен аткарабыз. Октябрь, декабрда ошол 1 миллиард 300 отставанияны жаап, жылдын жыйынтыгы менен 89 миллиард деген планыбыз бар. Ошол 89го чыгабыз деген иш-чаранын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса. Кантип чогултуп атасыңар силер? Эмне үчүн мурунку салык кызматынын башчысы планды аткарып алып, сиз ашык менен аткарып атасыз? Каяктан таап атасыз? Салыктарды башкарууну күчөтүп атам. Ошодонбу? Силер азыр 4-кварталдыкын салдырып койгон жоксуңарбы, 3-кварталдыкын эмейле? Андай маселе жок. Наоборот, ошол мурдакы Эгер мен таап далилдеп берсем, кызматыңыздан кетесизби? эми салык мыйзамында салык төлөөчүлөр алдын ала төлөгөнгө укугу бар. Салык кызматы алдын ала төлөгөнгө укугу 4-квартал жаап атат азыр. жок, алдын ала мыйзам боюнча айтып берейин. Бар, бирок салык кызматы аны тыюу сала албайт. Ал өзүнүн каалоосу ыңгайлуу шарт түзүш боюнча ушундай мыйзамда каралган. Бирок салык кызматы тарабынан или менин атыма бирде салык төлөөчү алдын ала менен салык кызматы талап кылып атат деген маселе коюла элек. Мен ал маселе 4 айдык боюнча 1 миллиард 100 миллион сом отставание бар болчу. 8 айдык боюнча силер 1 миллиард 792 миллион 800 миң сом былтыркы жылга салыштырмалуу ашык таптыңарды. Каяктан? Отчет силердики. Салык кызматынын сайтында турат. Ооба. Ошол кайдан акча кошумча булактарды таап атабыз. Бул көмүскө экономика деп 30%га чейин деп атабыз. Ошол көмүскө пайыз боюнча, текшерүү иштери боюнча, салыктарды башкаруу боюнча, ар бир бөлүм боюнча мында план тапшырмалар берилип атат. Көрсөткүчтөрдү биз күчөтүп атабыз. Ошонун эсебинен жалпылап айтканда салыктарды башкарууну күчөтүү жолу менен ички резервтердин, базалардын үстүнөн иштеп атабыз. А бирок ири ишканалар бизди 12 айдыкын жаптырып салды деп атты. Ири ишканалар Чоң уюлдук операторлор 12 айдыкын салыгын төлөп салбадыбы? Баштала элек 4-айдын кварталдыкын жаап салбадыбы? Буга эмне дейсиз? Билбейсизби? Расмий түрдө менде андай бирде кат жок, маселе коюлган жок. Бул боюнча мен алдын ала иштеп атабыз. Ошо алдын ала салыкты алууну мен өзүм тыюу салып атам. Бирок расмий түрдө бирде платеж кайрылган жок бул маселе боюнча. Бирок алдын ала маселе менен биз план толтурбайбыз.
Бар андай фактылар да. Андай фактылар Алдын ала төлөгөндөр. расмий түрдө жок. Кандай анан расмий түрдө жок болсо? Бир да салык төлөөчү. Мен мына 1,5 ай болду иштегениме. Алдын ала мени салык кызматы ушундай талап кылып атат деген маселе жок. Талап кылмак түгүл мажбурлап туруп салыкты чогултуп алып атасыңар. Рахмат. 10 секунд. 3 кварталдын салыгын төлөй электерге 4 кварталдыкын салдырып атасыңар. Эптеп пландап коюп атасыңар. Былтыр 4 кварталдыкын бүтүрө албай 1 кварталдыкын алып койгонсуңар. Ал фактылардын баарын эл билет да. Рахмат. Кабыл Кушбакович, жылдын этегинде жана планга чыгасыздар да. 89 миллионго. Буюрса 89 миллиардты толугу менен аткарабыз деп ошол Ошону аткарып бериңиздер болду. Буюрса. Бизге ошол бюджетти толтуруп бериңиздер.